Assalamu alaikum. Hurmattуу Muz TV YouTube kanalыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен туугандар. Бүгүн биз Кара Суу району Телман айылындабыз. Телман айылында силерге бир өсүп келе жаткан өспүрүмдү тартып көргөзүп берели. Бышты жашына толот экен туугандар. Ушул жазга келди уже. Быштыга толуптур. Азыр тишинен бери тартып бул кара байыр атпы же кандай ат сурайлы туугандар ээсинен. Биз Телман айылындабыз, Кара Суу районунда. Бул жагы туугандар чек арада турабыз, Өзбекстан республикасы. Бул жагы Кыргызстан туугандар. Анда эмесе биз баштайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы келдиңиз. Атты сатып алып атасыңарбы? Сатып атабыз. Сатылышы эмне себеп болду? Жакшы ат экен. Себеп ушул кароого адам жок. Караган адам жок. Акылы финансалык ичине. Муктаждыктар, а? Бизге сатса кийин кайра алып алат турган ат, а? Тонда бар. Мынакей туугандар, бул аттын породасы кара байыр окшойт, а? Ошо точно билбейм мен. Точно билбейсиң. Келгенине канча болду? Келгенде 5-6 болду. 5-6 ай? Күздө алгам да. Мынакей туугандар, күздө алынган. Ошондо бышты болот, а? Силер кунан малында алгансыңар. Тишин көрсөк болобу экен, а? Мынакей туугандар. Аттын тишин көрсөтөлү. Бышты болуп тур. Бул жагынан дагы. Мындай көрүңүздөр. Аттын мына бети эмне болгон жагы? Şu бетин сөл деп айтышат. Сөлбү, а? Сөл болуш. Уже карт болуп түшүп атат окшойт, а? Ошондой болуп атат. Маз койтам да баягы. Маз койтат экенсиңер да. Аттын жооштугу кандай? Жооштугун айтпачы. Жооштугу жоош эмес. Жооштугу жоош. Неме көрөт тагын. Кандай аттын баласы экени маалым барбы жокпу? Кандай да неме жок. Эми улакка кириши анча-мынча чабып атат экенсиңер, а? Улакка анча-мынча кичине чуркатып коебуз. Чуркатып коесуңар. Күлүктүгү жакшы экен, а? Кетиши. Жакшы. Мынакей туугандар. Да, бирок тарбия керек экен аткачы. Керек. Жакшы тарбиялаш керек экен. Мына жерде эр деген табуро басылган. Бул аттын такага турушу кандай? Такасы барбы жокпу? Келгенде бир жолу такаттым ошкойдон. Бир түшүп калган эми. Эмне түшүп калганбы? Калган убак жок. Мынакей туугандар. Бою 1.55тен аз-маз жогорураак экен, а? 1.55 примерно плюс чыгып калат туугандар. Атты көрүңүздөр. Аттын баасы жакшы эле баада коюлат дейт туугандар. Базардыкында эле коём деп атат туугандар. Ден соолугу, жеп ичиши кандай? Ден соолугу жакшы. Жакшыбы? Гарантия болот. Оозу аз-маз катуураак окшойт, а? Өтө эле катуу. Өтө катуу эмес. Кичине повороттон оңдош керек да. Поворотторун гана оңдош керек экен да. Мынакей туугандар, атты көрүп турасыздар. Бул бышты, жазга бышты. Жаз келип калды, бышты сатууга чыгып атат экен туугандар. Азыр бул аттын баасын сурап берели. Эгерде ат сизге жагып калган болсо, алдыдагы номерлерге чаласыздар. Туган баасын канча деп атасыңар эми? Базар баасында эле койсоңар жабыштырып эле. Базар баасында 140. 140 миң сом. Кем бар. Мынакей туугандар, 140 миң сом дагы кемитип берем дейт. Анда эмесе алармандар, жылкы сүйүүчүлөр, атты көрдүңүздөр. Ат жаккан болсо Телман айылына келесиздер. Бул жанагы Исмаил ата мечитине чоң мечит салынган, ошого жетпей солго кирип кетет экен, эгерде ош жактан келип жаткан болсоңуздар. Же болбосо Кара Суудан келип аткан болсоңуздар, оң жакка кирет экен туугандар. Ошол жерде ушулап турат. Ээсине чалып туугандар, бул ат боюнча толук маалыматтарды дагы алып келип көрүп туугандар, өзүңүздөр жактырып баасын кемитип алсаңыздар болот. Чапчы дагы бир. Кой берчи. Мынакей туугандар, атты чаап силерге көрсөтүп атабыз. Ошентип туугандар, бүгүнкү чыгарылыш Муз ТV каналы бул кайман аты да бар экен туугандар. Кайман аты арча тору беле? Арча тору деген кайман аттагы бул атты тартып көрсөтүп берди. Ат кандай экен? Аны комментарийге жазыңыздар. Бир сыйра менен көкүрөк тарабындагы силерге алып көрсөтүп берейин. Токтоп тур. Аттын алды. Аттын алды кең эле экен. Көрүп турасыздар. Бутол тазабы? Таза бутол. Таза. Аттын үстү. Жаман пейилдери барбы жокпу? Жаман пейили жок. Жаман пейили жок, а? Анда туугандар, ошентип бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыгып баратат. Саламатта калыңыздар. Ат жаккан болсо силерден бир класс басып кетсеңиздер болот туугандар. Сиздер менен Муз ТV каналы, менин атым Замир болду. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта, тынччылыкта жолугушалы туугандар.